بسم الله الرحمن الرحيم. Ислам онлайн аудио сабактар жинага. Эрте менен эрте турунун артыкчылыгы. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтты: "Яқиду шайтану аля қафияти раси ахадикум иза хуа нам саласата уқада. Ядрибу куллу уқдатин алейка лейлун тавил фарқуд. Фаин истайқада фазакара Аллах инхаллат уқда. Фаин тавадда'a инхаллат уқда. فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. Уктаган кезде ар бир адамдын желкесине шайтан 3 түйүн түйөт. Ар бир түйүндү уруп, түнүң узун, бир аз уктай тур дейт. Эгерде ал ойгонуп Аллахты эстесе, биринчи түйүн чечилет. Даарат алса, экинчи түйүн чечилет. Намаз окуса, үчүнчү түйүн чечилет. Жана ал өзүн сергек, жайдары сезет. А эгер ал мындай кылбаса, анда ал эч нерсени жактырбай шалдырап турат. Сахих Бухари жана Муслим. Хадистен алына турган сабактар: биринчи, шайтандын бар экендигине ачык далил. Экинчи, эрте менен эрте турунун пайдалары абдан көп. Алардын биринчиси шайтандын түйгөн түйүнүнөн бошонуу. Кимде-ким эрте менен ойгонуп даарат алып, Аллах Таала фарз кылган намазды окуса, анда ал ошол күнү эртеден кечке өзүн жайдары жана сергек сезет. Үчүнчү, шайтандын азгыруусу адам баласы үчүн өтө кооптуу экендиги баяндалды. Эгерде адам эрте таңда ойгонбой уктап жата берсе, анда анын желкесине байланган шайтандын түйүнү бошонбой, ошол күнү эртеден кечке шалдырап, эч нерсени жактырбай күн өткөрөт. Жана шайтан ошол күнү аны каалагандай азгырат, таңкы рызкыдан куру калат. Ошондой эле ал адам фарз кылынган баамдат намазын окубай уктагандыгы үчүн Аллахка күнөөкөр болот. Аллах Таала баарыбызды мындан өзү сактасын. Төртүнчү, даарат алуунун жана намаз окуунун артыкчылыгы. Акыйкатта эрте менен эрте ойгонуп, Аллахты зикир кылып, даарат алып намаз окуу адамга ырахатты тартуулайт. Мындай ырахаттын даамын ыймандуулар гана тата алат. Эрте ойгонуу ден соолукка да өтө пайдалуу экендиги медицинада дагы такталган. Бешинчи, пайгамбарыбыз үммөтүнүн шайтандын алыс болуусун абдан каалаган. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эрте менен эрте турууга буйруган. Эгерде адам напси каалоолоруна алданып, шайтандын азгырыгына ээрчи берсе, шайтан аны динден чыгып, тозокко түшө турган мушрик болгонго чейин азгырат. Аллах Таала баарыбыздын үй бүлөбүзгө тынччылык жана береке берсин. Напсинин жамандыгынан жана шайтандын азгыруусунан Аллах Таала өзү сактасын. أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.